Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, кошулуп коюуну унутпаңыз. Самараны депутаттыкка саунасы түртөбү. Ырчы Самара Каримованы кийинки убакта ар кандай ушак сөздөр көп ээрчичү болду. Буга чейин дайыма эле анын күйөөсү экөөнүн Ош шаарында сауналары бар деп айтышчу. Негизи саунанын терс жактары көбүрөөк деген пикирлер бар эмеспи? Эми ал ушакчылар Самаранын атын ошол сауналарга байланыштырып жатышыптыр. Бир топ депутаттар ошол жерден эс алышып, алардын жоруктары билинип калганда, кой, эч ким билбесин, акысына Самараны депутат кылабыз дешкен эмеш. Шумдугун коргор Самара Каримованын ийгиликтери бир тоонун түн уйкусун бузуп жаткан окшойт. Болбосо ушундай ушактарды таратышабы. Биз болсо Самарага чыгармачылык, ийгилик каалайбыз. Эгерде депутат болуп калса, эл үчүн ак кызматын кылсын деп тилек кылабыз. Булак Аргумент KG сайты. Allah'ı yolu bulsun. İlahim bunu bu yağı tinçlik. İlahim hammamiz oldingiga kaçırılı yürüşlikке qodir qilsin. El yurtimiz bilan, zamonamiz bilan, qavmi qarindosh, mahalla to'y, oila a'zolar bilan tinch totib yasha. Kimimizning nima niyatlarimiz bo'lsa, niyatlarimiz amalga oshsin. Amin. Rahmat. Rahmat. Rahmat Samara. To'ylarda yaxshiliklarda ko'rinadi. Rahmat. Саламатсыздарбы, интернет колдонуучулары. Биз бүгүн Баткендеги ошол интернетке чыгып, капа болуп сүйлөгөн атабыз менен энебизден кабар алганы келдик. Бул Баткендеги ошол тажик туугандар менен чектеш эң акыркы үй экен, Көкташ айылында. Ошол түшүнбөстүктөрдүн айынан үйү бузулуп, үйү күйүп кеткен үй болчу. Эң биринчи атабыз менен энебиздин өмүрү узун болсун. Ушундай эки элдин ынтымагы бекем болсун. Ушундай үйдү кайрадан түптөп аткан биздин ушул мамлекетке чоң рахмат. Жакында эле ушул биздин устаттар Рахман Разыков, Кынар Курбаналиевтер да келип кетишти. Аларга да рахмат. Ар тараптан колдоп жаткан ушул кыргызстандыктарга рахмат. Биз дагы бүгүн ушул атайы өзүбүздүн кайрымдуулук акциябыз менен Каныбек акебиз колдоп, атабыз менен энебизге кирин жууп жүрсүн деп кир жуугуч машина, ун, ушундай кичинекей продукталарды алып келдик. Жана ошондой эле кичине усталарыңызга бул ифтарлык эне мына ооз ачтырабыз, кичине кой союп, ошо жакшылыктар болсун, эки элдин ынтымагы бекем болсун, сиздердин өмүрүңүздөр узун болсун. Үй бүтсө үй тойго чакырыңыздар. Рахмат, чоң. Баарыңыздарды да бир жолу ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктайбыз. Азыр Шаар энебиз дагы сүйлөп коёюн. 11 балам бар. 32 неберем бар. 11 çevrem var. Şu ballarda biz hürmet kılıp gelenlerin ömürleri uzun olsun, rızkları palvan olsun, zamanımız tınç olsun dayım. Ben de 32'de nevre körsünler, çevre körsünler, tandarı saat olsun, kul karmasa gümüş olsun, pul karmasa altın olsun. Biz hürmet kılıp gelenlerden altın başları aman olsun. Algandarım menen koşa arıp, koşa karıp, oynap kulüp bizim yaşımızda yaksınlar. Tutkan Kuday Tağlam dergahıda kavul kılsın. Okugan namazınızda yan Kuday Tağlam dergahıda kavul kılsın. Bana çakanızlarından mamullar uzun ıskırar palvan olsun.
saparga çıksa, Hoca Kıdırı baba yoldaşları olsun. Yol bastay yorsun böyle de yüzüp gelemesin de az daim işleri ilgili olsun, işleri ilgilik olsun. Rahmatı Tamara kızım. Tani saat olsun, ömür uzun olsun. Gelecekleri keng olsun. Kalganı menen koşa yaşap, koşa karasın. Ola çakarlı olsun, önü versin geçsin. Oğul kızları kavulu olsun. Oğul kızları katta olup üstünde oturgan yaşlardan olsun. O aksakalların, kampillerden duvasını ağan yaşlardan olsun. Küldü karmasa gümüş olsun, toprak çıkarmasa altın olsun. Altın başı aman olsun. Bundan hem katta vay olsun da bunu Allah'a Мына чегара ченебиз ушундай көчөгө чейин узатып, ата менен небере балдары менен башыбызга акчолук салып, калпактарды кийгизип, жөнөтүп атат, батасын берип. Кендеги ушул үйү күйгөн, ыйлаган апабыз менен атабыздын үйү. Муну тосулган мынаудан нар жагы ушул Тажикстан экен, бул жагы Кыргызстан экен. Эң акыркы үй ушул экен, чегарага чектеш. Чындыгында Батыр атайын экен. Ал эми ушундай күйүп кеткен үйдүн ордуна ушундай чоң үйдү куруп баштаган биздин мамлекетибизге чоң рахмат, биздин президентибизге, чоңдорубузга, Баткен облустун администрациясына, акимдерге баарына чоң рахмат. Мына кирпичтер, баары үйгө керектүү нерселердин баары түшүп атыптыр. Кайдыгер эмес кыргызстандыктар, баарыңыздарга чоң рахмат. Апабыз менен атабыз мына бул жерде отуруп, батасын берип отурат баарыңыздарга. Биздин кайрымдуулук кербенибизди чоң колдоого алган Каныбек аке чоң рахмат. Аллах өмүрүңүздү узун кылсын. Бул дүйнөдө абдан жакшы адамдар, кайрымдуу инсандар абдан көп. Мына ушул жол менен ушул атабыз менен апабыз чындыгында чегарачы эне, чегарачы ата болуп, көкүрөгүн ушундай дзотко тоскондой болуп эле чегараны тосуп турушат экен. Өмүрү узун болсун. Ылайым эки элдин достугу бекем болсун, кошуналар менен мамилебиз жакшы болсун. Ыйык Рамазан айында кылган ыхсандарыңыздар, кылган кайрымдуулугуңуздар баардыгы кабыл болсун. Каныбек акебизге Аллахым ыраазы болсун буюрса, кайрымдуулук акциябыз болот. Endi Xudo xayr bersin. Саламатсыздар, урматтуу интернет колдонуучулар. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, Рамазан айы башталгандан бери эле кайрымдуулук иштери менен алектенип жатабыз. Лейлекте чоң сел апаты болуп, көп үйлөр жабыркаган, ошолордун арасында Кара Булак айылында Феруза эжекебиздин дагы үйүнө абдан чоң сел келип, буга чейин үй бүлөсүнүн атынан келип кабар алып кеткенбиз. Жана ошондой эле мен видеолорду интернетке чыгарып, кайрымдуу инсандарда жардам беришиңиздерди суранганмын. Биздин сыйлыктуу патриот агаларыбыздын бири Эдил Касенов агабыз Америкадан чоң рахмат, чоң колдоо көрсөттү. Америкадагы мекендештер, интернеттен азаздан которгон биздин кайрымдуу инсандар, сиздерге чоң рахмат. Мына өзүңүздөр көргөндөй, сиздердин акчаңыздардын баарын топтоп, өзүндө кошуп, мына холодильник, кир жуучу машина, ун, продуктуларды алып келип, жана ошондой эле акчалай жардамды Феруза эжекебизге берип атам. Сизге мындан кийин мындай апаттар болбосун, ушул балдарыңыздын жакшылыгын көрүңүз. Америкада Эдил мен Самара Каримова сиздерге иштериңизге ийгилик, балдарыңыздарды күнү көрүңүздөр. Америкадагы мекендештерге Алла ыраазы болсун. Урматтуу Эдил Касенов байке, жана ошондой эле Америкадагы мекендештер, жана ошондой эле интернет колдонуучулары баарыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Кайрымдуулуктун чоң кичинеси болбойт дейт. Эң башкысы ал жүрөктөн чыгыш керек. Кайрымдуулук акциямды колдоп, селден жабып аткан үй бүлөлөргө өз колуңуздарды сунганыңыздарга ушунчалык ыраазычылыгымды билдирем. Көп түкүрсө көл болот дегендей, өзүңүздөр көргөндөй ушундай белектерди алып келип, бир үй бүлөнү болсо да абдан сүйүндүк. Сиздерге ушунчалык көз жашын тыя албай ыраазычылыгымды билдирдим. Ылайым баарыңыздарга Аллахым берекесин берсин. Эч качан сиздерде ушундай апаттар болбосун. Аллахымдын буйругу менен аманатыбызды өз эсине алып келип тапшырдык. Бир кичинекей баланы сүйүнтсөң, бир шаарды сүйүнткөндөй болосуң дейт. Бөбөктөр абдан сүйүндү. Ылайым ушул алып келгендерибиз керегине жарасын, ушул балдарынын жакшылыгын көрсүн. Ушул ата эне эч качан мындай апаттар мындан кийин болбосун. Дайыма үйүндө жакшылыктар болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат.